Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу өр туугандар, замандаштар. Бүгүнкү күндө дүйнөгө бир келген курал экенибизди баарыбыз сезип билип, Аллах Таала берген акыл менен ушул ак караны айырмалап жашообузду сүрүп келебиз. Бирок ушул аралыкта адам ушул өмүр дүйнөбүздө сыноо майданында экенбиз. Бирок ушул сыноо дүйнөсүндө мына ушундай жашнакай басып жүргөн адамды бастыртпай төшөккө жаткызып койгон аты жаман оорулар бүгүн зээнди кейитет. Анан мына азыр менин жанымда турган Садыр ата дагы ушундай азамат балам ушундай кыйналып жан айламды татпай ушундай акыбал болуп жатат. Мен үнүмдү элге жеткизип берип койсоң абдан жакшы болот эле. Ошол болгон өзүмдүн чама чаркымды жумшап жатам, бирок буга бири билен ал жетпей жүргөн жашагым келип жатат деген сөзү мени мына ушул Садыр атанын үйүнө келип ага силерге бир колуман келген кайрылууну жасап, менин колуман келгени кандай достор, ушинтип чыгарып берип коюш колуман келип атат, бирок колуман келген нерсени аянгым келбей турат. Себеби ушундай отурган энелерибиз жесир калып калыштан, балдар жетим калып калыштан Кудай сактаган болсун. Бирок ошол сакталсын десе эле сакталып кала бербейт экен. Сакталсын десе эле, Кудай сакталсын десе эле, баары сакталса анда жер бетине адам батпай кетмек. Бирок себептерден аракет кылып, ошол себептен бир чыгып кетиш жолун издеп, ошол эл барган Индияга барып, азыр бир тууганы бир боорун бергенге даяр турат экен. Толук документтерин каралып, бүт карап чыгып, бүгүн кабыл алып, анан ушундай кайрылууга аргасыз болуп турат. Эми ушул элден жардам сурап, кайрылыштын эч кимдин башына салбасын. Мен бул ооруну илгери 90-жылдары гепатит Б менен ооруган элем. Ошол бойдон больницадан чыгып анан көрсөтүлүштүктүн айынан кат кылып жүрүп бала чаканы багамды ошол бойдон унутулуп калып, өзүм карабай калып, ал Бдан Дга өтүп кетиптир. Анан ал боорду жеп, азыр боор ошол күч кубат кетип, серьезбечен болуп калыптыр. Ошондон бери анан bir 3 yıl болуп калды, билип 4 жүрүштөр болуп калды, күрөшүп жүрөм. Өзүм күтүретим жетишинче күрөштүм. Болгон тыйын тыпырларым бар, аларды иштеттим, башка кылдым. Анан уже айласыздан уже болбой калып, врачтар колубуздан келбейт эми дегенден. Анан бир-эки досторум бар эле башка, силерге окшогон балдар айтып калды. Орун жашырсаңыз өлүм ашкере, элге кайрылыңыз, бирге элес дүйнөгө. Анын эч кандай уяты жок дегенден. Кыйла аракет кылдым элге билдирбейин деп. Бирок айласыздан кайрылышка туура келди. Ошо дагы адам баласы канчага чыксаң деле жашагың келет экен. Балдардын күнүн көрүп. Ошол элдерден суранат элем. Колунан келсе жардам берип койсо мен деле кийин колума тыйын айыгып кетсем, колума тыйын тыпыр тийсе, мен деле колун ар бирине бере албасам дагы мага окшогон кыйнаган бирөөгө жардам берет элем. Ушул үмүтүм ушул элден эле, башка деле ошо эмебиз калбады. Планда жок болчу, мындай өзүм кичиме эле бүтүрөм деп ойлодум эле, анан андай болбой калып, айлам кургандан тааныштарым, досторум, туугандарым айта баштады. Ушундай Азамат Байметов деген бар, ошол кылат деп анан баягы айткан Канат деген иним айтты. Ошого барып кайрылыңыз деп. Анан ошондон кийин мен да YouTube'тен карай баштадым. Карасам жакшы отзывдар жазылыптыр. Анан көп адамдарга жардам берипсиңер, рахмат балам. Өтө көп кубандым. Анан сага барышка туура чечтик, карындашым издеп таап сени. Ошо сага кайрылып отурабыз улум. Эми сен да ишиңе ийгилик, элдерге жардам берип, негизги өмүрлөрүн адамдан сактап калып атыпсың балам. Бул эми конечно Куданын кудурети менен сен себепкер болуп атасың. Ушуңан тайба балам. Эч качан ооруба. Келечекте иштериң жакшыга жүрүшүп, элге жардам берип, элдин уулу болуп жүрө бер улум, рахмат. Түнү менен уктабай чыгат, кээде унтойт, кыйналат, чыдабай кыйкырып апа эле апа деп кээде түнү менен уктабай чыгат. Буту колу тырышып калат, ошондо келип буту колун ушалайм, дарыларын берем. Баягы медик болбогондон кийин укол берип да бирдеке кылып да жардам бере албайм. Жанында отурам да кокоюп. Кыйналганын көрүп жүрөгүм да эзилет. Колуман же эч кандай жардам бере албайм. Коркунуч болуп турат азыр.
эгерде боорун пересадка кыла албасак, анда баягы тагдыр да эмне кылабыз? Анан ошого аракет кылып атканда кирбесибиз, эми элден жардам сурап атабыз да. Туугандар жардам берип атат, тушкан туугандар жардам берип атат. Карапайым эл жардам берет го. Айылдаштардын баары жардам берип атат, азыр акча чогулуп атат, бирок ал каражат жетпейт экен. Что акча керек болот экен пересадкага. Ал только Индияда эле пересадка болуп турбайбы. Ушул бирөөдөн ушундай жардам сурап калыштырса эч ким башын салбасын. Анан ушундай кыйналып турган, ушундай көздөрүн тостойтуп мынтип отурат, жашагысы келип мисалычы. Анан мен айткым келет да, ушундай аталар, апалар бар, биз жашап жатабыз. Эгер ата эне болбосо биз бул жарык ааламды көрбөйт элек да, достор, туугандар. Анан ошон үчүн ата кадырын билген, эне кадырын билген эстүү жандар жөн гана пикириңиздерди, жакшы пикириңиздерди жазып, жакшы оюңарды калтырып, намазыңарда дуа кылып, ушу Рамазан айында анан кол сунууларды жасап койсоңуздар, ушул үйдө ата неберелерин жетелеп, балдарын жетелеп, жакшылыгын көрөр күндө мындай акыбал өтө ар бир адам үчүн оор. Ошон үчүн мен силерди кайрымдуулукка, боорукерликке, мээримдүүлүккө гана чакырам. Ушул экран алдында турган реквизиттер ушул үй бүлөгө таандык чалсаңыз түш, ушул атанын өзүнө келип түшөт. Жакшылыкты кылып калуу мүмкүнчүлүгү сизде турат, бизде турат. Бирок жакшылыкты жасап калайлы. Анткени бул мүмкүнчүлүк сизден дагы, бизден дагы кетер күн бар. Жана ушул оорусак, оорубасак дагы бул дүйнөнү таштап кетер бир күн бар. Ошол күнгө чейин менин сиздерге да кылган жакшылыгым сооп таба алгыла.